23-ден 24-үнө караган түнү Спутник шаарында ошол BMW үлгүсүнүн автоунааны көрүп, анын тетиктерин чыгарганбыз. Бул Жалал шаарындагы унаалардын тетиктерин уурдаган топтун башында турган Сузак районунун 21 жаштагы тургуну. Өзүнүн айтуусу боюнча анын BMW үлгүсүндөгү автоунасы кырсыктап, аны оңдоо үчүн айылдаш 2 досу менен BMW үлгүсүндөгү бир модельдеги эле 2 автоунаанын тетиктерин уурдоону уюштурган. Анын шериктеринин бири Бишкектеги жогорку окуу жайында окуйт. Ал уурулукка байкабастан аралашып калган айтуу менен өкүнүп жатканын билдирди. Мен бул уурулукту билген эмесмин. Спутниктеги уурулукта мен жок болчумун. Автовокзалда мен үйдөн билбей чыкканмын. Бир жака өтүп келели деген. Анан чыккандан кийин барсам уурулук экен. Анан уурулукту билгенден кийин биз ошол жерге унаанын тетиктерин албай эле ошол жерге коюп кеткенбиз. Чыгарып туруп, Чыгарып машинага эчтекени салган эмеспиз. Кийин өзүбүздүн милиция таап ошол жерден алган милициялар. Милицияга жеткирилген полный унаа тетиктери. Ооба өкүнүп мен өзүм жогорку университетте окуйм, бирок уурулукка эч качан барбайт элем мен. Үйүмдөн билгенде буну уурулукка дегенде мен чыкпайт элем. Мен үйдөн билбей чыгып алгам. Жогорудагы шектүүлөрдөн Жалал шаарынын жашоочусу унаа оңдогон уста Алмаз Абдикеримов жабыркаган. Ал устаканасындагы унаалардын биринин тетиктерин уурдаткан. Бактыга жараша, устаканада байкоочу камералар болгондуктан уурулар камерага тартылып калган. 5 февралда кечке маал саат 10го жакыныраак эшиктерди култап, BMW үлгүсүндөгү марканы токтотуп кеткенбиз. Анан эртең менен келсек, машина уже карасам бамперлери, фарлары, маңдайкы часть полностью жок экен. Аны көрүп алып уже таң калып калдым да, кандай бул эме болуп калат деп. Анан сразу уже өзүм шоковый состояниеде болуп калып, уже бияка милицияларга келип, сразу заявление жазып, анан кайрылдым. Өзү эксперттер эсептеген боюнча 35 000 сомдун тегерегинде айтып атат. Эми азыр краскасы эмелери да бүт бар уже сызылган деп атат. Эми алардын эсептеши уже 50 000ге барып калат го дейм. Бул билген бала чыгарган да, опытный балдар да, биз айтканда. Урлардан жабыркагандардын дагы бири шаар тургуну Зейнеп Маматова. Анында BMW үлгүсүндөгү автоунаасын 23 январдан 24-үнө караган түнү үйүнүн алдынан карактап кетишкен. Маматова буга чейин биздин телеканалга кайрылып унаасынын 30 000 сомдой тетиги жоголгонун билдирген. Ал башкаларга да зыяны тийбей жатып урлардын кармалганына ыраазы. Азыр мына Кудайга шүгүр, табышты, табып алып келип, запчасттарымды өткөрүп беришти, машинамды ордуна кылып беришти. Мен ыраазычылык билдирем буларга. Күн-түн иштешип, машинамды ордуна кылып алып кетип беришти. Мындан сырткары Жалал абаддагы бир нече дүкөн менен терминалдарды карактаган кылмышка шектүүлөр да кармалды. Алар да Сузак районунун 21 жаштагы 2 тургуну. Буга чейин Орусияда мигрант болуп иштеп келген 2 жигит күнүмдүк керектөөсүнө акча зарыл болгон үчүн эле уурулук жасаган айтчууда. Биз биринчи жолу Тошкутчуга киргенбиз. Ал жерден айнектин решеткасын кайрып ачып эле кирдик. Ичкеркиси айнеги пластик болчу экен. Пластик түрткөндө эле ачылды ал. Ичинен кирдик, терминалдан акчаны алдык. Где-то 20 000 тегерегинде. Анын эмеде эле анын жакшы иштерге деле колдонгон жокпуз, ал нары бери жүрүп эле жок болду ал акчалар. Андан кармалбагандан кийин анан ойлодук, анан да ушунда кылып көрөлү деп. Ошол анан ошо Манас көчөсүнүн жанындагы ошол маркет дом жанында ошол маркетке кирдик. Анын ключу китайский эле, обычный эле ключ экен. Анын турба менен эле ачтык, кирдик. Терминалын жаткыздык, акчасын алдык. 10 800 жетпей. Аны деле жакшы эсептеген жокпуз, иштеттик. Аталган фактылар Жалал шаардык ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми шектүүлөр үй камагына чыгарылды. 4-5 шектүүдөн турган 2 кылмыштуу топ кармалды учурда. Ошо кылмыштуу топтун артынан учурда 5тен ашык кылмыш иштери ачылып атат. Уурулук фактылары ошондо менен эле катар 2 автоунаа уурдаган кылмыштуу топ дагы кармалып, учурда бул фактылар боюнча Жалал шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазуу кодексинин 200-беренеси негизинде башка айтканда уурулук фактысы менен сотко чейинки өндүрүү иштери ачылып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жалал облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан алынган маалыматка таянсак, соңку 1 айда Жалал шаарында 44 уурулук фактысы катталып, анын 14-үнүн бети ачылган. Эске салсак, өткөн жылдын жыйынтыгы менен Жалал шаардык ички иштер бөлүмү облуста кылмыштуулуктун бетин ачууда эң төмөн көрсөткүч менен район шаарлар арасында эң акыркы орунду камсыздаган. Ага 2020 жылы катталган 255 уурулук фактысынын 159-унун бети ачылбай калганы себеп болгон.
Калыбек Учкунбай, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.